Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Каракол шаарында коронавирус аныкталган адам Индиядан 4 айлык дааваттан келген. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, учурда ал үй бүлөсү менен обсервацияга алынды. Расмий маалымат боюнча коронавирус 30 жаштагы жарандан аныкталган. Ал кирпич заводу районундагы көп кабаттуу үйдө жашачу. Бейтап медицина кызматкерлерине соңку учурда кимдер менен байланышканын айтпай койгон. Ошондуктан ал жашаган көп кабаттуу үй толугу менен курчоого алынды. Саламаттыкты сактоо министрлиги бардык жарандарды карантин эрежелерин сактоого чакырат. Ыкчам штабтын маалыматында вирус жуктурган адам айлана чөйрөсүнө кандай коркунуч алып келерин далилдеген мисал келтирсек, коронавирустан каза тапкандардын бири Ош шаарынын тургуну. Анын жубайы эжеси менен чет өлкөдөн кайтып келишкен. Эжесинде коронавирус бар экени аныкталган, бирок ал өзүн жакшы сезип, анда оорунун белгилери да болгон эмес. Ал эми эркек киши байланыштан кийин илдетке чалдыгып, көз жумду деп айтылат. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндө постто нөөмөттө турган жигит сабалып ооруканага түштү. Ак Буура 2 айылында тургундар коопсуздук үчүн пост уюштуруп, эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин кезектешип нөөмөттө турушат. Алар башка аймактан келген чоочун унааларды айылга киргизбей жатышкан. Сабалган жигит учурда Ош шаардык ооруканасында жатканын апасы билдирди. Тергөө иштери дагы жүрүп жатат. Айылдык мугалимдин иш күнү. Сокулук районуна караштуу 1-Фрунзе мектеп-лицейиндеги окуучуларга кыргыз тили, кыргыз адабияты сабагын окуткан мугалим Чолпон Ишеналиева дагы үйүнүн окуучуларына онлайн сабак өтүп жатат. Айылдык мугалим үйүнүн бир бөлмөсүн иш бөлмөгө айландырган. Кара Суудагы Каарман айылынын 39 жаштагы тургуну Россиянын Москва шаарындагы өрттүн кесепетинен каза болду. Айыл өкмөттүн башчысы Жамшит Матанов тастыктаган маалымат боюнча, маркум иштеп жаткан жерде чатырдан өрт чыккан. Каза болгон жаран документин алып чыгам деп мерт кеткен. Россияда коронавируска чалдыккандар үчүн курулуп жаткан оорукананын аймагында 30-мартта түн ичинде өрт чыккан болчу. Анын кесепетинен Кыргызстандын 9 жараны жашап жаткан 2 чатыр күйүп кеткен. Алардын жеке буюмдары жана документтери кошо өрттөндү. Акыркы маалымат боюнча Кыргызстанда жалпы 216 адамдан коронавирус аныкталды. Каза болгондор 4 адамга жетип, бул дарттан айыккан дагы 23 адам ооруканадан чыгууга даяр. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.